Салам достор. Менимче ар бирибиздин жашообузда эле бук болуу, көңүлүбүз чөгүү, түнөрүү, мүңкүрөө, эч нерсеге көңүл келбөө сезимдери кайсы бир убакта өзгөчө бизди басып калат да. Менимче буга ар бир эле адам туш болот, өкүнүчтүүсү. Бирок кеп ошол сезим келгенде биз ошондон кандай чыга алабыз? Же ошол нерсеге көптөгөн убактыбызды коротуп, көптөгөн энергиябызды жумшап салабызбы? Мына бүгүн видеодо мен ошол мүңкүрөөдөн, көңүл чөгүүдөн, бук болуудан кантип кутулсак болот, бир нече техникасын бергенге аракет кылайын. Менимче бирөөсү жараса, экинчиси жарабай калышы мүмкүн. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем. Бирөөсү жарабай калса, болбойт экен мага деп токтоп калбаңыздар. Дайыма издениңиздер. Анткени издеген адам дайыма табат. Эми биз качан бук болуп, көңүлүбүз чөгүп, мүңкүрөп, деги эле эч нерсеге көңүлүбүз келбей турганда, эң эле биринчи нерсе өзүбүздүн ичибиздеги жеңүүчүнү, биздин ичибизде жеңилген адам жана жеңүүчү адам, эки адам жашайт. Бирок тилекке каршы биз дайыма биздин ичибиздеги дайыма жеңилип моюн сунган адамды тамактандырганды жакшы көрөбүз да. Ой, сенин колуңан эч нерсе келбейт, эми сен ушинтип жата бер, эмне кылмак элең, карыдың, 40-ка чыктың, эми каяктагы окуу сага, андан көрө балдарыңа көңүл бур деген бир ойлор менен биз өзүбүздү ошол абалда сактап жүрө бергенди жактырып калабыз. Ошондуктан келиңиздер, канча жашка чыкпайлы, алдыда дагы сонун күндөр бар, сонун өмүр бар. Мен алдыдагы канча өмүрүм калса да ошол өмүрүмдү үзүрлүү, жемиштүү, майнаптуу жашашым керек деген уран менен өзүбүз иштешкенди токтотпойбуз. Токтолуп кетсем, эми тагыраак айтып кетейин, негизи эле ички жеңүүчүбүздү кантип тамактандырышыбыз керек. Ал үчүн биздеги кемчиликтерди эмес, бизде кандай жетишкендиктер бар, биздин эмнебиз жакшы, ошол нерселерди байкап, ошол нерселерди баса белгилөө. Биз ушундай системада чоңоюп калганбыз көбүбүз. Сөз түрдө эле өзүбүздүн кемчиликтерибизди гана көрүп турабыз. Жок, ичиңиздеги жеңүүчүнү тамактандырайын десеңиз, анда өзүңүздөгү кичинекей болсо да жетишкендиктерди баса белгилейбиз. Андан ары кийинки техникасы, алдыда бул учурда эмне болот? Алдыда кыла турган иштердин баардыгы калып калат. Эч нерсе кылгың келбейт. Тим эле кыла турган иштериң мойнуңан басып, ого бетер сага бир жүк болот. Ошол учурда ого бетер таптакыр эле башыбызды жазыктан албай жатып калбастан пландаштырабыз. Кантип? Пландаштырабыз дегенде биз дароо эле мындай кылабыз да. Ой, бул макаланы кайсы күнгө чейин жазып бүтүрүш керек. Же болбосо могул отчетту биздин эсеп кысапчылар балким ушул отчетту жазып чыгыш керек, эсептеп чыгыш керек. Жок, биздеги абалды жеңиш үчүн биз мындай кылабыз. Мен бүгүн макалага 10 мүнөт отурам, же болбосо бүгүн макаланын 10 сүйлөмүн жазып коем, бүттү. Ошону менен менде бир аз жылыш болот. Качан адам отуруп макаланын 10 сабын жазгандан кийин ишенип коюңуз, сиздин мээңизде кыймылдар башталат дагы, сиз андан ары 12-чи, 13-чү жана 20-чы андан аркы саптарды кантип жазганыңызды өзүңүз байкабай каласыз. Ошондуктан пландаштырганда дароо эле ойду тоон эмес, кичинекей кадамчаларды пландаштырабыз. Анан дагы бизди көңүл чөгүүгө алып келген нерсе бул өзүбүздү дайыма салыштыруу. Мисалы, интернетти барактап отуруп эле өзүбүздөн ийгиликтүүрөөк, өзүбүздөн сулуураак, өзүбүздөн арыгыраак адамдарды көрүп, мен маңдайыма жазылган ушул экен, тагдыр экен деп аягында өзүбүздү алдайбыз. Жок. Сиз эч качан өзүңүздү башкага салыштырбаңыз. Сиз өзүңүздүн бүгүнкү абалыңызды өзүңүздүн кечээки гана абалыңызга салыштырыңыз. Ошондо сизде көптөгөн өзгөрүүлөр болот. Биз эч качан башка бирөө боло албайбыз. Анткени сиздин өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз бар. Тек гана ошол өзгөчөлүгүңүздү чыгарышыңыз керек, көмүлгөн таланттарды казып чыгышыңыз керек. Ошондо сизде көңүл чөгүү, бук болуу деген сезимдер өтө аз учурда гана пайда болушу мүмкүн. Эми жыйынтыктасак, эсиңизде болсун, көңүлүңүздү каяка бурсаңыз, энергияңыз ошол жакка жумшалат. Көңүлүңүздү каяка бурсаңыз, энергияңыз ошол жакка жумшалат. Ошондуктан көңүлүңүздү бир жакка бурганга аракет кылыңыз. Сизге ийгилик.